Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарына 10-15 минут аралыкта жайгашкан, барыңыздар эле билген кыргыз чектен сатыла турган жерин аянты 6 соток болгон ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Бул жакта ушундай мал сарайы, сыртта жатканасы, склады бар экен. Бул жакта 6 бөлмөдөн турган чоң үйү. 2018 өздөрү салган экен. Ошодон бери 7 жыл өздөрү жашаптыр. Эми акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюп атандады. Тондар, суу, свет, септик, кудук бардыгы бул жерде бар. Ремонту дагы жакшы. Үйдүн ичинде домдогудай условиялар кылынган. Сырт тарапта топкасы бар. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Дареги, мен турган жер туугандар бул кыргыз чектин центры. Ал жерде айыл өкмөтү, мечети, продуктовый магазини бардыгы бар, 4 көчө. Сиздер ушул жерден ылый тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, оң тарапта 4-чү көчө, ошол көчөнүн аяк тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Же болбосо сиздер Ош Өзгөн трассасы тараптан деле кирип келсеңиздер болот. Же Ош Алай трассасы тараптан кирип келсеңиздер болот. Локация жакшы. Так. Үйдүн границасы мына кошунасынын үйү бүткөн жерден башталат дагы. Бул жакта сатылуучу үйдүн баратасы, мына жакта 6 бөлмөдөн турган чоң үйү. Столбага чейин граница болуп калат. Жакшы жери угловой. Наркы көчө тараптан, же мына мен турган көчө тараптан сатылуучу үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот экен. Жери 6 соток. Кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, септик, кудук бардыгы бар экен. Жакшы. Домдогудай условияларды кылып койгон. Анан бул жакта үй менен арыктын ортосуна да ушундай бир забор тосуп койгон. Бул жагында машина токтотуучу жайы, нар жагы болсо 2 септиктин местасы туугандар. Себеби үйдөн баштап мына арыкка чейин дагы места кеңири бар экен. Так, воротаны ачып кирип келе беребиз. Вариант обмен жолдору жок, только нак акчага сатылат. Ошол киргениңиздерде мына караңыздар, өйдө тарабына эбес. Бул жагы ушундай машина коюучу места. Сол жакта ушундай даяр полкалар бар экен. Сөйткөндө өзү уста экен. Ушундай бир полкалар жасап койгон экен. Эми карап көрөсүздөр, мындай жабыла турган кылып, жабып жакшынакай жасап койсоңуздар дагы болот. Жакшы да, керектүү нерселердин бүт баарын ошол полкаларга коюп кое бересиздер. Мына киргениңиздерде ушундай кеңири. Сонун көрдүңүздөр. Анан туугандар, мына үйдө камералар бар экен. Сыртта, мына ич тарапта бүт бардыгында камералар орнотулган. Так, азыр бул жагы склад. Бул жагы болсо узундан түшкөн мал сарай, өйдө тарабы навес, мына бурчунда ажаткана, жанында кичинекей эшик, запасной көчө тарапка чыкканы. Мына жак болсо кудукту бирок иштетпей эле калдым дейт, себеби кыргыз чекте суу кеңири билесиздер. 2 септик мына үйдүн сырт тарабында. Жана айтып бердим го. Так, бул жакта болсо очок, самор бардыгы даяр экен. Мына жакта кирген доң жакта 6 бөлмөдөн турган чоң үйү. Азыр эң негизги эшиги ушул жактан болгон. Очок тараптан дагы бир эшиги бар экен. Азыр ошол жактан дагы кирип көргөзүп маалымат берем. Тондар, лайктан басып, дос таныш, туган, урук, группа бүт бардык тарапка ушул үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мына көрдүңүздөрбү? Бышкан кирпич, албетте эле. Сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Өзү салган үйлөрдүн бири. 2018 салган экен, ошондо 7 жылдан бери жашайт экен өзү. Жүрүңүздөр, үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып калган маалыматтарын кезек менен берем. Эшиктер, айнектер пластик. Киргенде эле туугандар, мына ушундай холу кеңири болуп калат. Караңыздар. Асты полу мына ушундай жыгач, сары жыгач. Ламинат эмес туугандар. Ошону да жакшылап айтып койду да. Азыр оң тараптагы бөлмөдөн баштай берейин. Бул кухня болуп калат. Мына печкасы бар. Фильтр, бүт бардык раковина, гарнитур ушул тарапта орнотулган. Бул кухня болду да, жүрүңүздөр. Анан туугандар, бул чоң 6 бөлмөлүү үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, сырт тарапта топкасы бар. Ар бир бөлмөдө мына коридорлордо радиаторлор орнотулган. Жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Так, эми жүрүңүздөр, экинчи бөлмөсүн көргөзөлү. Бул чоң бөлмө. Мына духовкасы бар бул тарапта. Светтерин жандырып койдум, кайра өчүрүп коюптур. Радиатор бүт бардыгы орнотулуптур. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн көргөзөлү. Так, бул мына көрдүңүздөр. Бардыгы жакшы, сонун, ремонттору жакшы эле. Мындай кыла турган жерлери жок. Келип эле жашай турган үйлөрдүн бири экен. Бул ошо детский окшойт, бир аз кичинекейраак бөлмө. Потолоктору натяжной, радиаторлор бардык бөлмөдө бар. Анан туугандар, мына полу жыгач, сары жыгач. Ламинат эмес, ошондой эске алыңыздар. Так, азыр мына жактан көргөзүп келип атам, бул жакка. Адашпаңыздар. Видеодо эми бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Азыр мындай түз чет-четтен көргөзүп келдим.
ушундай чоң коридор бар экен. Бул жак болсо, мен жана айткан бул үйдүн экинчи эшиги. Мына очок, самор тараптан кирип келесиздер. Радиаторлар бар. Эң негизги основной кухня ушул жерде. Гарнитур бардыгы ушул жерге жайгаштырылган. Так, бул жакка жүрүп келе турган болсок, бул азырынча бир спальня экен, сөйткөндө салкын болот ушул жак. Спальня кылып койдук деп айтты. Мына жак эшик болсо, бул ошол санузел экен, экинчи санузел. Биринчи санузел азыр көргөзүп берем. Жана шашылатып өтүп кеттим бул жака. Жүрүңүздөр, санузел көргөзүп коеюн. Сөйткөндө видеонун башында эле айттым да сиздерге. Домдолдай условияларды кылып койгон депчи. Так. Бул ошол жанагы мангал, очок, самордун местасы бирок толук бүт эле экен. Бирок эзи уста экен ошо очоктор боюнчачы. Сүйлөшсөңүздөр өздөрү деле кийин бүтүрүп берет. Бул жанагы кошумча эшиги. Бул жанагы мен көргөзүп берген 6 бөлмөлүү чоң үйү. Жакшы. Сонун. Жабылган. Топка каерде деп азыр суроо берип атасыздар сиздер. Мына топка ушул жакта. Ушул жактан үй жылытылат. Подвалы да бар. Жагында салат варенье коюп турганчы. Так, не маалымат дагы. Окшойт. Кызыл китеби бар. Анан кыргызчек, асанчек, кыргызчек экөө бир эле жанаша турган айылда. Бул жерде мектеп, бала бакча, мечет, магазин, маршруттук каттам бардыгы бар. Кыжылат болдуңуздар. Бул койкона. Өйдө тарабын навес. Так. Анан айыл жергесинде сыртка жаткана керек. Бул жак сыртка жаткана. Мына жак болсо, жогору тарапта ал склад тугандар. Көргөзбөй эле коеюн. Так. Дагы эмне маалымат? Ушул жерден үй сонун көрүнөт экен, огород бул жагы тоондар ортосу. Помидор, картошка эгип койгон. Анан ушундай алмалардын көчөттөрү да чоңоюп мөбө берип койгон учуру. Кокон бар экен, сонун. Анан мына эшик дедим го, жүрүңүздөр. Бул жактан дагы бир эшик. Эми баасын айтайын. Баасы канча деп турган болсоңуздар, $110,000.